кучакташып өбүшүп, жанагындай кучакташып бийлешип бир нече күн бирге болушат экен. Анан кээ бирлери бар болот экен, өзүң барып кел. Кээ бирлери аялдары бар болот экен. Анан эмне болот анан? Түнүп атса 20 жылга чыгып калдым мен. Ошондо мен 32 болчумун. А бу жерде болсо дөңкөй букадай мужиктер элүүгө чыккан. Дагы мага мынтат эмне боюна бүтүп калмак беле деп жумтат да. Силерге боюна бүтүп калганчы жүрүшүң керек бу. Мына ошону андан кийин карасаң, бири-бирине ойнош болгон, биринен бири бозуп алган, классташынан тууп алган. Эмне үчүн биздин кыздар жылаңач жүрөт, тууп ташып аткан бар кыргыздар аны элдер мени жинде болуп калды деп, ушундай болуп калды ыйлап. Мына атам чочуп кетти, балам, эмне кылып атасың? Силердин башыңарга темир шештин сайылганы, жана арматурду же газыктын сайылганы Бул биздин элдин салты эмес. Ара чет. уят иштер болгон болсо, күнөө иштер болгон болсо чыдабай кетесиз да. Сизге атайын аксакалдык кыл деп мамлекет акча төлөп береби же Өйгө чыкта эч ким мешитпе. Намаз, орозо, тарат, сакал жооп менен жүрө бересиңерби? А көчө эркектики, көчө плас. Аллаху акбар деп. Ассаламу алейкум, урматтуу Ачуу подкаст берүүнүн көрүүчүлөрү. Бүгүнкү пикирлешүүдө Кыргызстандагы ислам тарыхындагы ыйманга эмгек кылган биздин устаз Шейх Өзбек Ажы Чотонов бизге өз пикирин айтып берет иншалла. Салтка байланыштуу жана элдин туура үгүттө жүрүүсүнүн тегерегинде өз пикирлерин баяндайт. Алгач сиздин ыйманга чакырууңуз, мусулман акыйкатта жүрүүңүз негизи тубаса талант. Албетте мунун аркасынан көп китеп окуп, көп илим алуунун аркасында болгон. Кайсы күндөн баштап ушул дин жолун тандагансыз? Бисмиллахиррахманиррахим. 90-жылдары дин жок болчу да, айылдарда ушу төлдүк жакта такыр жок болчу. 90-жылдары айылда 1-2 киши намаз окуйт, молдо кемпир экөө дегенде. Сайыс таркагандан кийин Болду. Ушу 90-жылдары Орозбек Кутманалар айтчу эле, бизде экеле киши мурда ишчи, азыр экеле киши ичпейт деп. Ушу 90-жыл молдо менен эле кемпир ичпейт, калган баары ара ичет. Ошондой заманда биз деле эч нерсе билбей динден жүргөнбүз. Анан 90-жыл мен Болгария эмеге бар, саякатка. Ошол жерден түрктөр мени кучактап, ассаламу алейкум, мусулмансыңбы деп. Мен мен калпагым көрүп чуркап келет алыстан. Кучактап, мусулмансың деп анан мен аябай сүйүнүп атам да, ыраазы болуп атам. Ушу чөйрөкөдө мусулмансың деп мени кучактап. Анан мусулманмын деп, анан жанымда жүргөн шеригим врач. Ага айтып, мен көрдүңбү, кел арабча үйрөнөбүз, көрдүңбү? Бизде мусулман деп сыйлап атат. Ошол убакта мен арабча менен мусулман айырмасын билбей, ушул арабча бул мусулман экөө бир эле нерсе экен деп жүргөм да. Анан тиги англисче үйрөнүш керек деди. Мен шеригим, ал да врач. Көз бири барып да. Анан мен Москвадан келдим, арабско-русский словарь алып алдым. Анан окуйын десем окулбайт. Көзү оңдон солго окуп аткан да. Бияк бизде биз көнгөн жана орусча оңдон солдон оңго окуйт да. Тигиде тескери окуйт. Анан атам айттым, ата мен окуй албай атам кызым. Ошо айылга барган отпускка бар. Атам жүр ана Курт молдо бар, ошол билет деди да. Анан барсак Курт молдо эмне кыласыз дейт. Анан ушундай мен барып, мени алыстан келип кучактап, мусулмансың деп сурап атты десем, мусулмансың деди, эмне дедиң деди. Мен ооба мусулман дедим десем, балам антип айтпайт да, мусулмансың деди, альхамдулилля мусулман деп айтыш керек дейт да. Анан мен аябай уялдым да, мен ошо кафедра медиа институт республиканский больницада фактически молдо болчумун да. Бүт мусулманча жанагы кыргызча жанагы эмелерди, майрамдарды бәрін мен уюштурчумун да. Мен молдо мен ошо жанагы Фатиха сүрөмөн, Ихлас сүрөсүн анан келмени билчүмүн. Анан ошо Куранды мен окуп ушундай кылчумун да. Анан көрсө билбейт экенмин ошо жөнөкөй нерсе. Анан тиги киши айтты, балам, сен билесиңби,
musulmonda erkek kishi 12 yaştan, kız kishi 9 yaşta namoz o'qish kerak, ro'za tutish kerak da. Men men 20 yilga chiqib qoldim dedim. O'shanda men 32 yoshda 20 yilga chiqib qoldim. Menga uyretіңіз dedim. Al o'sha yozib berdi menga. Namoz derajalarini orusdan o'rni. Ana men bir ikki soatda жатта, undan boshladim namozni. Men boshlaganda atam cho'chib ketdi. Ey bolam, ne o'qitasan? Namoz o'qiydi. Voy, qo'y. Tishlab qo'ysam bo'layapti. Ey ota, tishlab, bu farzmi? Deb anan keyin kunda namoz o'qib, anan keyin kunda mollaga borib, men mollaga borib yurdim. Elder meni jinda bo'lib qoldi. Vayim qoldi. Shirle o'zgargansiz. Men qavatga yo'q, yana рабочий связокка. Ana molla borib, kunda kitob ko'tarib. Ana eldim bari o'zgacha ayollar ushaqda bari jinda bo'lib qoldi bo'ldi. Aynib qoldi. Uşaklar atıp aylardan büyük aylardan uğuşup tuğanları emeği delip ma yenemdirler. Emaytamda көңіл айтасыз бая қош. Ушундай болуп калды ыйлап. Жин күлүп кетти дегендей болуп турду. Жин ушундай болгон. Ана мен кайттым отпускага 2 айдан. Анан кайткан күнү эле ушу 1-сентябрда биздин кафедрабыз биздин отделение. Кафедра отделение баары бекитип туруп, азыркы Ислам университети турган Google'дагы мечит бар. Ошон кошунабыз да Ислам университети. Дагы ошол жерге бар да. Бир күндөн мурда жер иште жок. Ошо алатыла. Ошо мен намаз окуганда мен да ошодо. Ошол эле күн. Анан кийин бирде жумуш билет, бир жагында мен азан ошо менен мен кечкичен ушу мечитте. Анан бир күнү эл толтура курулду. Анан мен десем acayip tatlısı. Anın evde bir de kırılış yok. Büyük bir Dergin, Dungan, Kafkas, Çeçen, İnguş, Tatar, Uygur, Özbekler bir de kırılış yok. Ana oşun demek kalp öyle bular beş korup bari de zok ederiz bir. Ошондой пикирлер койгон болду. Oşun da anın ben oşundan keyin koy men de yüren alıp durup dağıt bulazan bolboy. Elimi çakrazıp bazan bolboydu. Ana keyin ошо таштап эмени үздү ишимди. Анан кеттим да медресеге. Алла разы болсун. Сиз ошо медресени окуп, анан негизи эле медресени окуп илим алгандан сырткары деле сиздин пикириңиз кең да. Көп китептерди окуп. Анан биз билебиз да сизди жакындан билебиз. Бир уят иштер болгон болсо, күнөө иштер болгон болсо чыдабай кетесиз да. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйыпчы. Биз эле эмес, жалпы Кыргызстан билсе керек. Ошол нерседе сизге атайын аксакалдык кыл деп мамлекет акча төлөп береби же сиз өзүңүздүн да иманий жактан жүрөк күйүп чыдабай кетесизби? Бемуралго мен аябай патриот болчумун да. Анан жанагы көргөндө жанагы нерселерди мен аябай эме болом да. Намыстанам, кызганам, эмне үчүн биздин кыздар менен эмнеге ар күндөр жүрөт? Эмне үчүн биздин кыздар жылаңач жүрөт? Эмне үчүн биздин эл арак ичет? Ошо аябай мен аябай патриот болгом да мен. Ошо медиусда мугалим болуп жүргөндө эле патриот болгом да мен аябай күйгөм да ошо эл үчүн. Анан ошого азыр деле ошондой мен азыр да ушу жанагындай жаман мункарды көрсөң токтот дейт го. Жаман нерсени көрсөң токтот, колуң менен токтот, тилиң менен токтот, болбосо жүрөгүң токтот. Ошо мен да ошондой ишти менен колум менен да тилим менен да бүт баары аракет менен ошо токотууга аракет кылам да. Анан албетте азыр жумшап өткөн өтпөй калган. Ошон үчүн күрүү. Анан элибиз ушундай жумшарып калыптыр да. Баары культурный, баары маданияттуу, баары ахлактуу. Бирок биздин эме балдарыбыз, кыздарыбыз күндөн күнгө жүрүштүр ушул аябай коркунучтуу болуп атат да. 24,5 миң аборт деп кече жакында эле парламент түшүп атат. Алдагы ошо ачыгы официалдуу. Официалдуу андан да көп. Төрөмөнүн баары кыргыз кыздар, кыргыз эмгелер, карылар үйүнүн баары кыргыздар, детдомдун баары кыргыздар, тууп ташып өткөн баары кыргыздар. Күзүндө ошо кантип эле ушундай биз
эң интеллекти күчтүү, эң образованный, сабаттуу, баарында бірден екіден диплом, баары профессор, доцент, доктор болгон. Анын эң худший состояние, эң тартипсиз, эң адепсиз, эң тарбиясыз биз. Ажырашуу биздики. Мен айтам, мына көчөдө бир да дунган, түрк, өзбек, уйгур, кавказ бир да кызы жок көчөдө. Жана чачын саксайтып, туулгатындай жылаңаш жүргөн. Тук биз да. Ошого мен аябай кейим, ошого күйөөм, аябай намыстанам да ошого. Жана өз сөзүңүздө айттыңыз го, пайгамбарыбыздын сөзүн, "Ман ра минкум мункаран фалюгайру биядих". Ким бир ката ишти, күнөө ишти көрсө, колу менен өзгөртсүн. Андан кийинкиси фабилисанихи деп. Ошо колу менен келтектеген күндөр да болгонбу? Чыдабай кетип кээ-бирке. Тааныбаган адам. Аябай мага катуу нападениялар болуп, мен жанагы ат менен койдуртуп берип адамдарды. Ушундай да болду. Мен аттын үстүнөн туруп алып келип сөгүшүп, ат менен сүрүп адамдарды. Ошого чейин болгондо биз циркке барып туруп, циркти жанагы христиан болуп кеткен цирктин ичи толтура экен. Ана бир күнү келди, мен медреседе отурсам, пайгамбарды оскорблять болуптур. Дагиндер. Мына циркте жыйнап алып келдик. Анан келип алып туруп, келсек ушундай организован экен, бүт аябай көнгөн, тренировать этилген экен. Ушундай болсо келип токтото турганды болсо кантиш керек, баары монандай колдорун байлап, ушинтип анан тегереп туруп алды, мынтип алып колдорун бири-бирине тосуп жолун. Көрсө үйрөнгөн экен. Анан мен Аллаху акбар деп катуу күйгөм да. Жана даргиндердин баары, медреседен эшикten талабанын баары Аллаху акбар деп кыйгыра баштады. Кыйгырды, анан качты. Ошо бир 3000 киши цирктин ичиндеги тапырды, баары бири-бирин тейлеп качты. Ошентип коолап, баары эч ким кылбады да. Ошондой да окуя болгон да. Жакалашып, соттошуп, аябай много эмелер болгон. Христиан болуп алдырыстар. Соттошуп, даже академия образования кирип алыштыр. Алар менен бир нече жыл соттошуп, соттун ичинен жакалашып, ушундайлар болгон. Алла ыраазы болсун. Бул ажекелерибиз Союз жаңы таркаган учурдун молдолору да, акыйкатка чакыруучулар. Мына азыркы учурда биз сыяктуу имамчылык кылып, сабак бергендер анчалык тегингелде деле сыноого барылбайт. Ашып барса сөгүшү мүмкүн. Анчалык жакалашканга чейин, соттошконго чейин барышы өтө эле аз да. Бирок ошентсе дагы зейин кейгени, динди бекем карманган адамдар деле пайгамбарыбыздын көп өкүмдөрүн аткарбай коет да. Мисалы сакал коюу эркек кишилерге бул милдет эсептелинет. Суннаты муаккада, важип дегенге чейин барылат. Аял кишилердин жоолугу, ушуга 5 убакыт намаз окуган адамдар деле каршы чыккандарына сиз оюңузду айтсаңыз. Эми түшүнбөгөндөр болгон болсо аны белгилүү, эми түшүнбөйт деп. Бул боюнча да бир нече жолу митинг жасаганбыз. Ошо жоолукту коргоп. Ошол жанагы Жамал Мухаммедбек кызы деген бар болчу. Турсунбай Бакир уулу ошолор менен бирге болуп пресс конференциялар өткөрүп, митингдер өткөрүп, жоолук боюнча ар жакка барып, каттарды топтоп, ушундай иштерди жасаганбыз биз мурда. Ошо жоолукту коргоп. Анан эми мындай болот да, мына канча жыл болуп калды, дагы эле сакал азылышы, дагы эле сакал өмүрүндө көрбөгөндөй сүйлөшөт да. Өткөндө Токтогулдун бир директору, бир мектептин директору. Булар сакал коебуз, анда эме болобуз дегендей сөз сүйлөп да. Неге сакал коет деп. Анан мен жаздым да эмеге, газетага. Сен жапайызың сен өзүң Токтогулдан экенсиң. Ошо сенин мектебиңде Токтогулдун эстелиги да бар, сүрөттөрү да бар. Ошол жерде сакал бар. Анан жанагы 100 сомдуктарда, 20 сомдуктарда сакал, жана 1000 сомдукта сакал. Сен ошону күндө бересиң.
эмелериңе, мугалимдериңе. тарыхтагы чыган Анан инсандар кантип сен ошо сакалдан кантип коргоп жүрсүң сен? Ошо ушунчалык маңкуртизм, маңкурттук. Буну мен маңкурттук эле дейм. Кантип эле сен ата энелериңиздин жолун көрбөй калдыңар. Чоңуңдун Курманжандын жолун кантип көрбөй калдыңар? Акчада турду, акчада Курманжандын жолу ушантип эме чоң жанагы. Хижап менен. Аны элечек ошо хижаптын бир түрү да. Кантип силер ошону көрбөйсүңөр? Мына Курманжандын бети менен колунан башка эч нерсе көрүнбөй туруп. Манас болсо сакал жан туруп. Жакып, алдагы Бакай, Манасты мынтип реставрацияны бүт эле улуу кишилер. Анан кийин кыргыз атасы тирүүдө сакал койгон эмес, анан баягы төрөгөн дейт да. Ой, каяктан алдыңар буну? Каяктан мисалы сакал деген өзгөрөт да, 3 күн сайын өсүп кетет. Могондой болуп калды 3 күндө. Анан каяктагы бритва, каяктагы лосьон, каяктагы жылуу суу. Анан баары эме болгондой. Эркек болгон, согушчан аскер болгон. Манас же согушта жүрүп, же эмеде жүрүп жанагы. Аң улап. Анан жерде ошакта түнөйт. Тоолордун арасында, башка жерде, жолдордо, жортулдарда. Анан аттын үстүнө түшпөйт. Мисалы, жанагы чоң казакта 6 ай бою ат обуштуруп түшкөн эмес да. Казан аскан эмес. Ошо жанагы гүлазыктан жеп эле жүргөн. Жеп коюп эле кете берген. 6 ай бою. Анан 6 айда сакал ким алды? Кантип алды? Атам тирүү деп карап отурмак беле. Кайчы да жок, күзгү да жок, бритва да жок да. Анан каяктан кантип ошо мына логически келбей атпайбы булардын эмес. Вот анан мисалы мына чоң эле жазуучу өткөн эле кыргыздар күйөөгө чейин кийген эмес, күйөөгө кыргыздар качан чыккан билебизби ошо? Мына Памирдик кыргыздарды карабай, мына Памирдик кыргыз кыздары. Булардын дини деле жок. Памирдик кыргыздарда дини аз, өтө аз. Илгерки кыргыздардын дининдей эле өтө аз. Алымдар жок. Ошолордон эле көрбөйм, мына кичинекей кыздар бүт баары жолукчан жүр. Бүт жолукчан жүр. Илгери ошо 8-9 жашта эле берип койчу. Анан кийин кайненеси бир 13-14гө чейин аны өзү тарбиялап алчу. Анан кийин 13-14гө чыгып бойго жеткенде баласына кошуп берчү да. Ошо нике нетелеп кыйып, анан кийин кайнене алып кел мага деп алып алып, ошо келечекте калың бергенден кийин. Аны өзү тарбиялап, анан ошону баласына даярдап 14-15 жаштарга чейин. 13-14гө чейин. Анан кийин баласына берчи, эми мына бар жата бер. Анан ошону көрбөйт да, ошону укпайт, билбейт, көзү көр, кулагы кар, ушундай маңкурт болуп калган да. Биздин кыргыздын тарыхында кыздар жоолук салынган эмес, эркектер сакал койгон эмес дегендер жалган сүйлөп атат да. Бүт жалган. Мисалы мына жоолук эмес, мына бул жак, мына юг бул жак. Түштүр жакта күчтүүрөөк болгон дин. Бирок элечек бүт жерде болгон. Элечекти кызды узатып атканда, кызы айттым го 14-15те узатчы, 16да карада алдычы. Калып калды базардан деп. Ал бир оспа бир нерсе ооруганда күйөөгө чыкпай калып, ошо менен 16 жашта калып калганда, эмесе 13-14те берчи күйөөгө. Ошондо эле элечекти кошуп берчи. Ошондон баштап жоолук салчы. Ошондон баштап жанагы кичинекей кезинде чачын өрөп барып, кичинекей бойго жетилет окуучу да. Анан мисалы мына эң биринчи жоолукчу чечтирген мына коммунизм күчөйгөн убакта жоолуктарды чечтирди. Мына Буркаяны келип кино тартып, анан жанагы мына эмелердин Хамза Заде эле мына өзбектердин артисти. Ошо жерде жанагындай жоолукту өрттөтүп паранжаларды чечти. Ал эмес паранжачан жүргөн. Бетин көргөзгөнбүз аялдар. Чоң аялдар бетин көргөзгөнбүз. Азыр деле мына Тажикстандын кыргыздары го кишилерге айтканда паранжа кийип алса бетин жабылат жоолук менен. Ошо уяттуулук, чоң уяттуулук болгон да. Башка эркектер ошо бетин карабасын, суксуңдабасын, суктанып карабасын деп мынтип. А биздин аялдар наоборот аябай сууланып көчөгө чыгат да. Бүт жылаң баштанып, жарым жылаңачтан көшүн жармысы, куйругунун жармысы, жоон сандары бүт көргөзүп, бүт жанагы во всей красе дегендей эркектердин көзүн чукат да көчөдө. Bunun var, bu bizdin salk emez. Bizim adamın bu jana batıştı madaniyat. Özü negizi munda ottu.
батыш деген биз эмне экенин билбей атат. Батыш дегенде бул такыр башка эл, буларда үй бүлө жок, буларда ата эне, кайната, кайнене жок буларда. Чоң үйдүн кет, болду. Чийитишсе бүттү кет. Көзүбүзгө көрүнбө. Аларда кайната, кайнене жок. Күйөөгө чыкканда да кайнана менен жашабайт. Биз башка элбиз. Биз мына 3 поколение бир жерде жашап, чоң ата, бала 3 муун бир үйдө жашап, бири-бирин карап, бири-бирин кызмат кылып, мисалы кичинекелерин ортоңкулар карайт, улууларын да ортоңкулар карайт, карыган аксакалдар. Ошондо бир да карылар үй жок болгон, эч ким карысын атып таштап кеткен эмес, эч ким баланы туруп таштаган. Ушундай эл болгонбуз. Тартиптүү, жакшынакай. Азыр болсо мына ушундай болду да, өтө культурный деп цивилизация, наоборот, ошо цивилизациянын канализациясы түштү да. Ооба. Жанагы сакал коюу, жоолук салынуу салтыбызда жок деп жалган айтып аткандар, кыздардын чечингенди салт деп аткандар, бул эми кыргыздын душманына, мусулмандын душмандарын заказын аткарган адамдар да негизи туурабы? Азыр тарыхты карай турган болсок, дагы бир салтыбыз бар экен да, мисалы Алымбек Татка, Ормон хан, Шабдан Баатыр деги эле тарыхтагы биздин ата бабалардын баары эле көп аялдуу болгон. Бирок азыр салтта жок деп туруп, ал маселени да бир бурмалашат да. Ооба, мындай да бул Тарыхта көп аялуулук өзү негизи исламдан мурда болчу. исламга чейин деген. Исламга чейин араб өлкөлөрүндө деле, бизде деле исламдан мурдагы нерсе. Мисалы арабтарда деле жанагы Абу Бекир разияллаху анху, Осман разияллаху анху, Умар разияллаху баары 13-14 аял болгон. Ол убакта. Кейбириники 20-25-27 аялдар бул. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде келип туруп айтты, төртөөнүн калтырылып калган кетиби жок ба. Ислам келип азайтты. Биздин тарыхыбызда бүт байлар, хандар, батырлар бир нече аял болгон. Бир аялы болуш алар үчүн уят болгон. Колунда балалардын баарына аны милдеттенүүчү сен эмне соромго биздин бас, уну кармы, уну жесир калдык бас. Мындай болгон. Эл согуштан эл болгон. Постоянно согуш болуп турган. Улам келе берген калмактар кирген, кытайлар кирген, манчжурлар, жунгарлар дагы балакат мэр келе берген да. Улам согуш. Аны кырыла берген эркектер. Анан аялдар калып калат. Ал убакта аялдар бизнес кыла алган эмес, аялдар соода сатып кылайын, соода сатып жок, эч нерсе жок, бага турган оокат жок. Анан берип салчу да, жесирди алчы, суранып алчы, бакчы деп. Ошо аялдардын өзү күйөөгө чыгыныш максаты ошо багылуу болуш керек болчу. Ошон үчүн берген. Анан бүт батырлар, байлар бүт бара алчы. Албаган уят болчу. Анан келип элден эч нерсе болбогонсу сүйлөп атышат да. Көп аялдуулук жок да. Ооба, мисалы мына Алымбек Татка деле Курманжандан мурда 4 аял, 3 аял болгон. 3 аял 5 бала болгон. Аны эч ким айтпай атат. Ал 4-нчү аял болгон дейм. Курманжан Татка 4-аял болгон. Мен Манас, Жакып, Семетей бүт батырлардын баары 2-3 аял болгон. Манас келип 3-3, анан кетип Сайкал мен сени акыреттик аялың 4-чү деп. Бул кантип көрүп ушуну күндө окуп жүрүп, күндө 35 жыл мен Манас деп жүрдү да, ошону билбейт. Кантип билбейт? Шегине көздү жумуп Мен Манастан айтам, мисалы Манаста Акбалтанын жана Чубактын атасын. Акбалтан 60 аял болгон. Жана Сарын Жибекөй деген кичи поэманын ичинде, эпостун ичинде Сарынжинин атасынын 14 аял болгон. Бөкөйдүн 40 аял болгон. Мендирбан деген ана эмеде эпоста. Адылхандын Адылхан 40 аял болгон. Анан келип бияктан эч ким билбесин жок. Мына Ханжантай, Шабдан Батыр бүт баары 3-4 аялдуу болгон. Анан бүт жанагындай жалган айтышып, Кыргызстан эч качан мындай болгон эмес деген. Мисалы мына жана амангерлик дейт. Амангерлик бул казактарда ушундай амангерлик деп атат. Бизде дил бар болчу. Бирок бизде аты калбай калган. Мына агасы өлсө, иниси никелеп алчу. Эмнеге? Ошо 3-4 баланы багып калайлы. Келин бир жака тентип кетпез, бир жака ээрчип кетпез. Өзүбүз карап алайлы. Бар жак барып бизеден кор болуп калбасын. Балдар биздин эле балдар. Акемдин балдары, менин балдарым деп
Анан үкөлөрүнө никеге берип койгон. Ошону муну казактар амангерлик деп атат. Бизде деле бир нерсе аты бар болуш керек. А бирок ошону эч ким айтпай атат да. Бирок бар да. Бизде кыргызда ошол нерсе бар болчу. Мына Жакып деле ошондой чейирден алганда чейирден агазы болгон. Бул жана чейирдин өзүнүн аты Шакан. Анан чейирде деген Жакыптын акеси болгон. Анан ошо акеси өлгөндө ошол аябын никелеп берген. Жакыпка. Анан ошонун баары биздин тарых. Анан ошону эч нерсеси жок. Маңкуртай болуп, анан болгон эмес, бул туура эмес, бул кылмыш деп атышат да. Нәпсине карап тарыхты деле бурмалап атат дегендик да. Атай эле бул социализмден келген заказ. Социализм анда баардыгын бускан. Биздин тилибизди бускан, динибизди бускан, адеп акылыбызды бускан, салтыбызды баарын бускан. Баарын жок кылмак. Жанагы космополитизм деп кой. Ошо эч нерсе калбасын. Ногуп орус сыяктуу болуп эле арак ичип эле жүрө берген да. Эч нерсе калтырбай эле. Бирок Кудай сактады бизди. Ошо мына анан кийин ошо социализм кулаганда өзүбүздүн динибизди, салтыбызды акырын көтөрүп эмесе көп нерсе унутулуп калган. Көп нерсе бузулуп калды. Мына азыр деле салтыбыз бузулган азыр. Жанагы Кетбука деген 11-кылымда Сары тоолу кыян жууп, салт бузда сак болгон. Арга намыс түгөнүп, карт бузда сак болгон деп. Ошол салт бузулат. Салт бузулду. Мына азыркы биздин тойлор свадьба бул, орус свадьбасы. Келин кең кейиптеги төрдө отурат. Келин жана жарым жылаңач жанагындай фата деген анда фаталардан бар эле жазып алган, денеси просвечивать көрүнүп, төшү ачык, башы жылаңбаш, башына бир корона кийип алып отуруп, оякта императрица. Молдолордон өйдө, кайната кайненем өйдө, бүт элдин өйдө отуруп. Кантип ушу кайсы биздин салтта ушундай? Кантип биздин салтта келин төрдө отурчу эле? Кантип биздин салтта келин кайнатадан өйдө отурчу эле? Бүт бузулду да. Ушунун баары салттын бузулуусу. Келип мына келинди баары өпкөлөп атат, келин менен кучактап бийлеп атат. Атасы жана кызы менен бийлеп атат свадьбада. Өлүп баратасың, свадьбадан мына бийлеп албайсың ошону. Эмне деген адепсиз ошондой. Вообще эле каерде кыз менен бийлечү. Каерде вообще эле бий жок болчу да, кыргыздын бий жок болчу. Бийдин баарын орустар алып келип куруп жасап берди, социализм жасап берди ошону. Кыргыз бийлеген эмес, эч ким анда бийлеген эмес, вообще эле бийлеген эмес. Муну жинди бий деген жанагы шамандар трансқа түшүп ошондой бир кыйшаңга бир нерсе бар болчу. Анан жана кара жоргону бий деп, кара жорго мискин, кара жорго калмактын бийи бул. Биз кыргыздыкы бий болгон эмес. Кыргыздыкы эпостор болгон, айтыштар болгон, комуз болгон, ошо эпостор болгон. А бирок бий болгон эмес. Мына өзбектерде, тажиктерде жана оселный народ дейт. Могу жерге отуруп таштаган элдерде бийлер болгон. Анжанский полка, Наманганский полка, дагы башка Тажикстанский полка бар нерселер болгон да. А бизде болгон эмес андай. Бизде вообще бий болгон эмес. Одан мына кыргыз кызын эч кимдин алдында бийлеткен эмес, эч кимге кызмат кылган эмес. Эч кимге кызмат кылдырган эмес. Бир да кишиге. Азыр бүт баары кыздар кызматта. Бүт ресторан баары биздин кыргыз кыздар. Аэропортто мынтип алып неметип атат, аэропортто бийлеп тосуп атат президенттер. Bunun bari namussuzluk, bunun bari Nam көтөрүп чыгып. Nan götürüp yok da bunun. Uşun bari bu saltın bozuluşu bu. Ana bu saltın bozuluşu özü жақсы нәрсе емес. Saltın bozulsa büyük bizden obraz жизни bozulur. Bizim partiyemiz çok olur. Ana ошон үчүн андай oyunçuk okul, ayaldığın oyunçuk okul. Ар жерге көтөрүп алып чыгара турган го. Алып чыгып эле, арым бучактап эле, арым өпкүлөп эле, анан кийин бардак болуп кетти. Боюну бүтүрүп койгон, башка ушундай ойлошуп калат баары. Ошо жанагыдан башталды, ошо аралашып, бийлеп, жанагындай ойноп отуруп, ошо жетип калдык да. Биздин салтыбызды бузган адамдарга жыйынтыктай турган сөз да. Жанагы факт көп аялдуулук исламга чейин болгон. Ислам бир аялдан 4 аялга көбөйткөн жок. Тескерисинче көп аялдан, жанагы айткан 14 аялы бар, 60 аялы барды сен жетише албай каласың, адилеттүү боло албайсың деп 4ке чейин түшүргөн амиртетир. Бизде бирөөнүн кызын жакшы көргөн болсо, куда түшүп келген болсо, шыр никелеп берген да. Бирок азыр салттан чыгып кеткен эң чоң күнөөлөрдүн кыз жигит болуп жүрүшү. Кыз жигит деп айткылабы же ойноштук кылып жүрөт дейби? Мына кыз жигит дегенде тыйыш керек. Мен айттым, кыз жигитти тыйбаса бул деген зына.
Бул ыкылас нерсе, бул адепсиз эмес, бул настоящий кылмыш бул. Кантип эле сен бирөөнүн кызын келип бузасың? Кантип сен бирөөнүн кызын абийирин тебелейсиң? Сен бир кызы менен ошо аталы энесин баарын сен келип бузутуп кетесиң. Кантип бул ушундай болду? Бузуп кетип атат. Анан кийин тиги аборт кылып атат. 24,5 миң аборт дейт. 24,5 миң бул күнүнө жана жылына 24,5 миң кишини өлтүрүү деген сөз. Бул аборт өлтүрүү. Буну жанагы эмелер кылмышкерлер, жанагы гинеколог, эң чоң гинеколог. Жанагы бозутуп кеткен эркектер, жанагы өзүн эркектерге сунуш кылган кыздар бүт баары булар чыныгы эмелер кылмышкерлер да. Ошону биз токосушка болбойт бул. Адеп менен, сый менен, урмат менен, намыс менен, менен ушундай жашаш керек. Уят болуш керек. Уят, энесинин төрүндө бозуп калыптыр деген ушундай уят болгондо. Кое берчү эмес, кызын тумалай карап турчу, аңдып турчу, жеңеси жанында жүрчү чоңоюп калган кызын. Ошо сактачы да, бузуп кетпесин деп, өйрөсү ачылып калбасын деп, ушундай болгонбуз, ушундай таза эл болгонбуз. Анан азыр бардак болуп кетти. Даже уялбай калды азыр. Азыр кызы Эмираттарда, Турцияда, Москвада союкул кылып акча жөнөтүп атса ардамайт. Элдин баары уже билип атат, бул кызы акчаны жөнөткөн кызы кайтып алып атканын билип атат алар. Бирок ушундай деңгээлер калып да, жанагындай намыссыз, уятсыз, бир маңкурт деңгээлине келип калат да. Ошо мына кыз жигитти тийиш керек. Бул арматтуулар, бул ойноштук. Бул зина. Зина болсо эң чоң күнөөлөрдүн бири. Анан мына зина кылып, өзү бозуп алып, боюна бүтүп алып, анан кийин дагы аборт кылып, бул экинчи зина, зинанын үстүнө зина, жана адам өлтүрүү зина. Эме Зина плюс адам өлтүрүү. Жана сиз айтсаңыз, мисалы бозутуп коюлтат, бузукулук кылынат, аборт кылынат десе, кыз жигит болууну түшүнгөн адам болуп, бузукулукты жактагандар, жок, биз жөн эле сүйлөшөбүз, жөн эле кол кармашып жүрөбүз, мамиле кылабыз деп актанышат да. Азыр эми комментарийга да жазып кетет. Ушул актангандарга дагы канчалык деңгээлде шарият даже актанбай калды азыр. Азыр эми эмне бар экен? Наоборот, азыр апалар айтат экен. Сен күйөөгө чыгып эмне кыласың? Анан учу 10 бөлүңдүн бири ачылып элек деп күйөөгө чыгып эмне кыласың? Анан учу ойноп ал дейт экен. Анан мугалимдерге вечерлерди уюштуруп берип, день рожденияларды уюштуруп берип, жанагындай 8 марттарды, 23 февралдарды уюштуруп, ошондон баштап көндүрүп, жана 1-класстан кыз бала отургузуп, ошонун бүт баары жанагы подоплека деп коет. Ошол даярдоо. Андай эркек аялдан уялбай, чужой аялдан. Өзүнүн үкөзү карындаш болсо эч нерсе эмес. Башка бирөөлөр менен, башка бирөөлөрдөн жанагындай подарка алуу аябай чоң эме да, шаг. Бул жанагы бузулууга эң чоң биринчи өбөлгөзү бул. Ошо жөн эле кол кармашабыз дегендерге ошо баягы пайгамбарыбыздын хадисин эскертирип коелу. Силердин башыңарга темир шиштин сайылганы, жана арматурдуу же казыктын сайылганы жакшыраак болот, өтөн айылга колуңарды тийгизип койгону. Жетелешкендин өзүнө ошондой. Мына жана классташтар деген болот го азыр. Классташтар 20 жылды, 30 жыл деген уже 45-50ге чыгып калгандар. Колуна минтип кармашып алып, минтип кетип баратат. Анан мен айттым да интернеттен жаздым, бул эмне кылганыңыз? Кантип сен бирөөнүн аялынын колуна минтип алдың? Бул классташтар дейт. Анан кантип ушундай? Бул баягы 1-класстын классташы эмес да бул. Уже балагатка жетип. Ал жана 1-класстын баласы менен кызы эчтеке эмес тең жетелеш. Эч нерсе билбейт ал. Жок, эч нерсе эмес. Ага да уже мындай этият болуш керек, бирок күнөө жазып элек. Күнөө жазды, жөндөп көндүрбөшөт. Анан ал жерде болсо дөңкөй букадай мужиктер элүүгө чыккан. Көрбөйбү, жана курзак байланган дөңкөй эркектер жүрөт. Мындай чөнтөгү акча толгон да. Анан ошолор келип алып, жанагы уже 40ка чыгып калган 38 дегенде ошо жанагы 20 жылдын 38 деген да, 37-38 да. О 40тагы бабушканын эмеси келип калган аялдар. Келип алып,
Дагы мага мынтат эмне боюна бүтүп калмакпы деп умтат да. Силерге боюна бүтүп калганча жүрүшүң керек бу. Мисалы кучакташуу, өбүшүү, классташтар кучакташып, өбүшүп, жанагындай кучакташып бийлешип, бир нече күн бирге болушат экен. Анан кээ бирлери барбай коет экен, өзүң барып кел деп. Кээ бирлери аялдары барып коет экен. Анан эмне болот анан? Түнөп атса. Мына кээ бирлери бир эме 14 күнгө классташтар 14 күнгө Турцияга кетишти да. Ошол жерде жана каюталарда бир жерде бирге туруп, бирге сүйлөшүп кетти. Кайры. Мына ошону андан кийин карасаң, бири-бирине ойношуп алган, биринен бири бозуп алган, классташынан тууп алган. Мына ошондой болот результат. Анан ошо бизде ошондой нерсе көнүмүш болуп, мен мындай, мен burada орус фильмдеринде ушундайды көрчүм да. Жана измена деп, мен таң калчумун, кантип ушундай болот? Жок, адам сайын эле күйөөнө көзүнө чөп салат, күйөө аялына чөп салат, анан кармап алып атат, анан кийин экөө ажырашып атат, башка мен таң калчумун да. Анан бул Европа, американский фильмдер, мен американский фильмдерди көрүп таң калчумун. Ак киши негрди көтөрүп жүрөт. Негр ак баланы көтөрүп жүрөт. Анан мен кантип ушундай болуп атат дешим да. Көрсө ажырашып эле, бири тийип эле, бирине ажырашып эле, даже үйлөнбөйт экен эле. Жөн эле жакшы көрүп коем сени, давай, ал экөө жашай берет. Мына ошондой биз ошол жака баратабыз дейм. Келип, ар кимдин баласын багып жүрүп, ар ким ажырашып, тигинин баласын багып, бунун баласын багып, мына ошондой бардак болуп кетти азыр. Ошонун баары ошо биздин шариятты билбей, салтты билбей, уялбай ушундай болуп калды да. 20 жылдык боюнча былтыр анык факт болду да. 20 жылдыкта эки классташтар аралашып жүрүп, акыры бирөөсү өлүм менен аяктады да. Анын аркасынан бир блогер кечирим да сурады, айта калчу, мына 20 жылдыктын кесепетинен ушундай болду десечи, дагы актана коюпчу. Ошону ачык эле айтыңыз, эми сиз Кудайдан башка эч кимден коркпойсуз. Ошонун кесепетинен өлүмгө чейин алып барган буга чейин да окуялар болгон да, туурабы? Көп окуя болгон. Кызганган айынан барып ажырашып, сабашып, бири-бирин токмуктап аткан баары ошол жанагындай келип тамада келип уюштуруп атканда, тамада программа түзүп коет. Келип ар ким бири-биринин колун кармап чыгат, колдоруна гүл кармап чыгат, жигиттер мындай кармап чыгат, кыздар мынтип чыгат деп программа түзүп коет. Анан ошол жерде келип жана келип кучакташып көрүшөт, анан кучакташып өбүшөт. Ошонун баары жазып коет. Мондай бүтбөрүнө форма эле эме кылып койгон ушундай. Анан аргасынан жанагылар аткарып атат келип. Эркектер болобу баары, муну аялдар күйөөм көрсө эмне дейт деп корккону менен, бирок баары жазып атат да жанагы тамаданын айтканын. Организатор. Аргасынан эмес, бузукулугунан жасай берет деген. Бузукулугунан да мажбурлап барып илетпесе керек аны. Кээ бирлер дагы коркот, 4-5 балам бар, анан күйөөм менен азыр күйөөм муну көрүп калса, сүрөтүн көрүп калса мен өлтүрөт, мынтет деп койбойт. Бирок жанагындай мажбур программанын эмеси менен жазып атат, коркунуч менен, башка менен. Мен жанагы окуя, жанагы өзгөндө болгон. Ошону мен сүрөтүн жасап карап көрсөм, жана алдыңкы катардагылар биринин колуна бири салып берет. Бул факт деген. Анан мен сүрөткө чыгарып айттым, мына көрбөйсүңбү, мына мына жанагынын күйөө ушуну көргөндө кетти мээси. Ал келип жанагындай, анан үстүнө булар бир нече саат ичине кирип, классташтарым баары. Анан көрүнбөй калган. Анан жанагы киши эшикте күтүп турду. Анан ал ойлойт, ал жанагы 10 класста баары эле сүйөт. Кээ бирлери тийишет, кээ бирлери тийишпейт, кээ бирлери сүйүшөт. Эскисин эстеп кетет. Анан бирок тиги билет ошону. Чоң киши эмне билбей калыптыр ошону, эмне болот экен. Чоңоюп калган жигит менен кыздар баары эле бышып турган убакта билет, ал жерде жаман иш болуп атат, может быть. Кучакташып атат, дөөбүшүп атат. Анан бир нече саат жок. Ачуу келип туруп, анан караса эле жетелешип барат да. Анан ошондо жанагындай реакция жүрдү. Мээзи иштебей калды, жанагындай аффект жанагындай болуп кетти, кырсык. Ооба. Ошон үчүн мен айтам, муну токтотуш керек. Вообще жанагы моундай жыйындардын баары токтотуш керек. Аял эркек
жыйындарды токтош, корпоративтерде да токтош керек. Бүт корпоративте бузуклуктар бар. үй-бүлөнү буза турган нерсе. Өзүнүн жанагы бухгалтершасы, секретаршасы да бирөө менен ойноштук кылып бир нерсе кылып атышат. Бүт токтош керек. Ошол жерде ичилип атат. Бул биздин элдин салты эмес. Ошо мына чоң көп майрамдын баары токтош керек. Биз серьезный эл болуш керек, серьезный. Мына чоң үй бүлө кура турган, үй бүлө менен бакып жашай турган, ошо кемпир болгуча неберелер тарбиялап, неберелердин авторитетин кетирбей жакшынакай жүрө турган эл болуш керек. Биз жанагындай айыл үйүндө ээрчип, келип алып туруп, классташ десе классташ менен кетип каласың, курсташты курсташың менен кетип каласың, дагы бирөөлөр менен кетип каласың, подружкаң менен кетип каласың. Эмне деген бардак. Ошонун баарын токуш, корпоративде токуш керек. Корпоратив деген бул бузуклук бул эле. Ажекебиз менен факт болгон окуяны айтсак азырчы, мындай бузуку болду деп айтылса, эми арасынан айтасыздар да мына гыйбат кылып атасыңар деп. Бузуку ишти ушул жерде анык айтып коюшубуз керек. Бузуку ишти ачык кылган адамды мисал катары айтыш гыйбатка эсептелинбейт. Эгер кимдир бирөө ката ишти кылды же болбосо өзүнүн кемчилдиги бар, эч ким билбеген жерден абирин төгүш үчүн өйдө кылган гыйбат. Бирок ачык эле алдыңа чыгып гыйбат кылып атканда да онундай адам болбо деп мисал катары айтканга боло турган нерсе да. Азыр бир нече адамдын мисалы миңдеген үй бүлөнү сактап калыш керек да ошол бузукуну кайталабай депчи. Азыр ошол корпоративдер 20 жылдык жанагындай да толтур аттар бар го, шерине ушинтип атып 20 жылдык, 30 жылдык бели. биздин муунду бузуп аткан нерсе да. Мына Европа элдеринде, Европада, ыйманстарда 7 атаң саноо деген нерсе жок да. Жок. Үй бүлө куруу жок. Бизде Кудайга шүгүр бар. Аларда 7 адам эмес, өз атасын таңдайт. Иван не знающий распродает. Аларда сен бүттү чоң койду, атаң менен иши жок, атаң сен менен иши жок. Атаң келсе үйгө, эмне келдиң деп сурайт, эмне келдиң? Сени ким чакырды? Кет дешет. Жок, аларда ата эне, бир тууган, кайната кайнене жок. Ошол коом, ал коом 100 жыл ажырашат. Даже үйлөнбөй эле жашай берет. Үйлөнбөй эле туу беришет, үйлөнбөй эле жашай беришет. Жашап ажырашып берет, эртесин тиге чыгат, бүрсүн буга чыгат. Ошол коомдуку биз үчүн үлгү болбош керек. Тескери үлгү болуш керек. Окуу аны улоо деген. Биз тартиптүү эл. Ошо ажырашуу болбоду дегени ал ошол түбөлүктүү күбөгө чыкты. Бул мен ошол жерден өтөм тиги дүйнөгө. Ушул жерден жанагы таш түшкөн жеринде калат деп оор дейм. Ошол барган жеринде болду насмет. Мен айтам насмет. Ошо өлгө жайып турула ошол жерде. Болду, кетпегиле эле. Болду, уламдан бир айдан бир элге чыгарбай. Анан кийин 2-ден 3-тен жанагы балдарың жете болгондон кетесиң. Өзүң эмеңе тайына таязына калтырып кетесиң. Анан айрдын тайкелери кордойт жанагы. Кичинекей тайкелер белки жээндерди кордойт. Тепкилеп. Өзүң болсо качып кетесиң. Же бирөөгө балаңды коштуң, балаңды зорлуктайт, балаңды өлтүрүп коет. Мына болот эле ушундай. Өгөй аталар өлтүрүп коет. Өгөй аталар кыздарын зорлуктайт, балдарын зорлуктайт. Эгерде ошондой бузуклук алдын алынбаса, бизде деле 7 атаны унутуу азыркындай кесепеттер. 7 өзүнүн атасын унутат турушат. Биз деле ушундай жакындап калдык чынында. Биз деле 7 ата эмес, өзүңдүн атаңды унутуп калдың. Үйлөндү, бүттү, унутту. Кетти, катын привет сөзүнө. Жок ушу менен. Жанагы кече жакында феминисттер бир жөрөлгүлөрүн өткөрүп тынбайчы. Албетте Европанын акчаларын алып келипчи. Бирок жакшы президентибиз дагы аны колдогон жок. Туура эмес, салтыбызга дал келбейт депчи. Бирок ошентсе дагы феминизм күчөп, таза биздин салтыбызды карманган аялдар үйүнөн чыкпай, үй эле иштерин, балдарын тарбиялап, өзүнүн туугандарынын арасында жүргөн аялды кор деп эсептеп, ал эми эшикке чыгып, директордун айтканын кылып, болбогор акча айлык үчүн ар кимге кулдай эле кызмат кылып, урушкан сөккүсүнө угуп чыдаганды эркин аял деп эсептеп атат да. Ал бактылуу аял дейт да. Бактылуу аял депчи. Ушундай сурлап бериңер да. Бизди ордойтуп атат да. Биз келип иштебей, үйдө эле отур, үйдө эле
мен сени өзүм эле багып коем деген кордук эмиш да. Бизге эле мына үйдө эле 2-3 баланы эле бара кара. Калган мен кылып берем деп. Калган мен эле кылып берем десең жок. Мен иштейм, мен үйдө отурсам кор болуп калам дейт да. Анан барып детсадта 20 бала, бирөөдүн 20 баласы. Ошо бирөөнүн 15-20 баласын кечке чейин улам памперсин обуштуруп, улам маны сүртүп жана көчүктөрүн тазалап, анан кийин оокатын берип, анан кийимдерин отурушу кор эмес экен. Өзүнүн 2-3 баласын карап отуруш кор экен да. Өлчөм тетир болгон. Анан кайненеге мен чай койсом кор болуп калам дейт да. Кайнене менен күйөө чай куйруп кор болуп калат экен 3-4 кишиге. Анан ресторанда кечке чейин 100 кишиге кызмат кылса кор эмес экен. 100 кишиге мындай мынтип ийилип, жылмайып, мындай кабагын бүрүп көрчү иште. Бири да клиентке кабагын бүрүп койт. Баары мынтип жылмайып, сизге мына кылып берейин деп мынтип турат да. Анда кор эмес, 100 кишиге. Келип бирөө туалетин жууп атса кор эмес. Анан өзүңдүн үйүңдө полуң жуусаң кор. Өзүңдүн балаңды карасаң кор. Анан бирөөдүн 20 баласын көчөгүн жууп жүрсөң кор эмес. Ошонун баарын ошо жана батыш үйрөтүп атат. Кор болдуңар, силерди кордолу деп. Болбогон айлык ошо оокатына да жетпейт, 15 000 сом алат. Оокатына да жетпейт. Ошо балдарын, өзүнүн балдарын детсадка коюп койгон. Ошо 3 баласына 20 000 сом, 21 000 сом. Алганы өзүнүн 15 000 сом. Анан жол кире, анан обед, башка, анан кечке чейин ошо убактын баарын коротуп келет. Кайсы акыл берди? Эч кандай акыл жок. Анан койчу ошо 3-4 балаңды кечке чейин кучактап, ошону ойнотуп, тарбиялап, калаган оңду эз алып алар утат. Жок. Айттым го жанагы. Анан ресторанда байкуштар кечке чейин буту менен турупту. Клиент келип туруп, өй дегенде учуп келет. Бөөдөн келип кайнене өй деп койсо, кайнене мени кордо дейт. Мына ошондой жанагындай эме болот да, провокация. Атайын келип биздин үй бүлөлү бузуп, атайын аялдарга келип жанагындай мына коучмендер, коуч жана психологдор бүт баары бузуп атат. Келип бизе күйөөңөр кордоп койду, анан күйөөңөр мынтип койду. Күйөө оор жумушта иштеп, акча тауып келет атат. Эркектердин жумушу өтө оор. Жанагындай оор жүктөр ташыйт. Опасный жана машинада кечке чейин машинада отурат. Кечке чейин маршрутка айдап жүрүп, автобус айдап жүрүп, кечке чейин 12 саат айдайт. Анан кантип анан ошол келип сени кордойт. 12 саат иштеп келип анан кийин мен оокатымды берип койсо, жок, оокатың өзүң ичип ал. Мен сага кор эмес. Кантип ушундай болду? Кантип туура болсо ушу? Чынын акмак да. Анан бирок ошону ошолорго ишенип, бизге ишенбей атат. Биз айтабыз, бир күйөөдү сыйлай албаган бул кандай сен? Күйөө деген бул эң сонун белек. Мындай белек эч ким бере албайт. Ушундай бир красавчик эркекти Алла Таала подарка берет ошо аялга. Мына менен жырга. Чынында жыргал да. Ошо күйөө менен да жыргап, ойноп, күлүп, аны менен тамашалашып, кучакташып жүргөн. Ушундай жыргал сол нерсе. Аны жок. Ошо менен боксташып, ошону жамандап, ошодон качып, кандай болуп калды? Ошонун баары тарбия жоктук. Бизде эч кандай тарбия жок. Ошо күйөөдү сыйла. Мына биздин макал бар да. Эркектин пири энеси, аялдын пири күйөөсү. Бул кыргыздын макалы. Бул келип шариатта унутат го. Жок, бул кыргыздын макалы. Кыргыздын макалы ушул. Биздин шариатта 100% туура келет. Бизде да айтат, апаңа акырайып караба, апаңа үйүңдү чыгарба, энеңе, чоң кайненеңе үйүңдү көтөрбө сен. Жанагындай наразы кылба. Ошо биз эркектерге да айтат, ошо апаң наразы кылат. Аялдарга айтат, күйөөңө ушундай кылба, күйөөңө акырайып караба, күйөөңдү наразы көзү менен караба, күйөөңө ачууланба. Ошо бир эле киши. Ошо бир кишини сактай алат. Анткени ошо биздин тарбия туура эмес тарбия да. Бизге такыр өзүбүздүн мусулмандык тарбия, кыргыз адептик тарбия жок болуп калды. Алла ыраазы болсун. Ошондо
өз үйүңдө бала чакаңа күйөөңө эле кызматты кылып, каалаганда уктап, каалаганда туруп, каалаган нерсени кылдырып айтып, үйүң отурушта да эркиндик чын мен илгеркидей эшикке барып туруп кечке чейин тезек менен жагып, түтүн жытап, андай дагы тема жок азыр. кечке чейин жанагы суу отунду жагып, көзү ашып жок андай. Азыр мына газды бүтүп коесуң, светти бүтүп сайып коесуң, бүттү оокатың бышат. Жок, кор болду, кокуй өлтүрдү мени деп элдин баарына анан сени ким багат? Анан өзүңдү өзүң багасың. Мен айтам, өзүңдү өзүң сүйөсүң, өзүң үчүн өзүң күйөсүң. Багып, ар кимдин чайын өзүң багасың, ошентип жүрүп. Анан кор болуп өлөсүң аягында. Оно индомдо. Сен келип эч кимди сыйлабасаң, эч ким чай куйбасаң, сага эч ким чай куйбайт. Сендер эч ким кереги жок. Андай катын эч ким кереги жок. Балаңа да кереги жок. Сен балаңды кууп жиберет бар кетип. Ошол биздин салтыбыз, ошонун баары жанагы адамгерчиликке эзертелген салттар. Ошол салттар үстүн баары тартипке, жеңил жашоого эзертелген биздин салттар. Ошо ашык кыймыл болбосун, ашыкча ысырап болбосун. Мисалы жана айткан келинди башынан, аялды башынан дейт. Ушу келин да. Башынан келген күнү эле өзүнө ылайыктуу мамиле болуш керек. Сен келин жаңы келдиңби, али эч кандай права боло элек. Али. Бар да тез кыл, жакшынакай кызмат кыл. Оно кухняны сеники, давай. Так? Ал эч кандай кооз эмес. Сенин обязанностьуң ошондой. Ол ошо өзүнө ылайыктуу. А биз келип жок, королева красоты, артында 5 лимузин, алдында 5 лимузин, анан кийин кетип баратат жана королева. Анан барып төрдө отурат, аксакалдар тура калат, качып калат, келип атат. Бүт аксакалдар турат да. Ошондон башталат. Ошондон баштап туура эмес мамиле. Жанагындай эмеси жок, укугу жок эле чоң нерселер берилип атат, сый көрүнүп атат, салтанат. Ошол эч туура эмес да. Ушул азыркы сөздүн мындай салт жагына караганда аял киши көчөгө чыгып иштеген өзү негизи кордук. Үйдөгү олтурган, бул салтка салганда бул эркиндик жырдал. Аллах Таала да Куранга карна фи буютукунна деген, аялдар үйүндө олтурсун деген. Ок эшикке чыгыш керек болгон болсо дагы жасанбастан мындай жабылган кийиммен калган. Аялдын королевсуз үйү да. Эң жакшы жери аялдын үй деген. Ошол сенин стихияң. Ошол үйдү таптаы кармоо, ошол үйдү рахаттуу кылуу, ошол үйдү жанагындай кооздоо, актап краскалап, гүлдөрдү өстүрүп, короо таптаган. Мына бул ар бир аялдын намызы, ар бир аялдын эмеси, жанагындай уяла турган нерсеси, сыймыктана турган нерсеси ушу үй. Ошо аялдын үйдөгү оокаты жакшы жасоосу, дасторкон жакшы жасоосу, ошол аялдын сыймыгы, ошол аялдын намызы болушат да. Ар бир аял өзүнүн үйүнө таптаалык менен эмактанып, сыймыктанып, үйүнүн тартиптүүлүгү менен, балдардын тарбиясы менен, ошол аялдыкы да. А көчө эркектики, көчө плас. Көчө толтура жаман нерсе толтурат. Көчөдө суук бар, ысык бар, муз бар, тоң бар, авариялар бар, жаман көздөр бар, жаман сөздөр бар, уруш бар, талаш бар, ауралар бар, толтура. Радиация баары көчөдө. Биз негизи кордон эле жүрөт эркектерибиз. Анан берден келип алып, аял кор болду, окуя кор болду да. Ошо жалган дезинформация. Дезинформация аялдардын башын айландырып, эптеп буну ажыратып туруп, бактысыз кылып коюш да. Мына бактысыз, ошол жанагы аял бактысыз. Мына көрүнүп атпайбы, мына коляска менен сүйрөп алып, бир нерсе ташып жүрүп жанагы доставка. Эмени эмчекте баланы коляска менен көчөлөрдө суукта ташып жүрүп, анан кийин бир комната квартира бердикпи? Ошо бир комната квартира минезин жабат, минезин актайт, анткени ошо жанагындай. Анан бала ооруп калса болду, аны доставка болбойт.
ошол убакыт. Ошол убакыт. Колясканы сүйрөп көчөлөрдө жүрдү. Муздакта. Ол баласын ошо муздакка алып жүрөт. Бала деген жылуу үйдө болушот да. Постоянно. Жок, баланы булган ороп чумчуп алып, ошону дем ошол убакыт. 3-4 баласы менен көзүн ажырашып алган. Анан кийин эмне кылат? Анан багыш келет. Анан эмне баланы үйгө калтырат, култап кетет. Кээ бирлер үйүнө култап кетип атат. Кечке чейин. Ачка. Муздак үй. Кечке чейин эмне болду? Эч ким билбейт. Аял кеткен базарга. Анан кечинде келип чарчап келип туруп, балдарын жоондурбай эметпей, бир нерсе балдарын уруп, сабап туруп, мусор менен жатып алат. Анан кайра эртеңде чарчаган жумушка. Мына ушул жашоо, бактылуу жашоо. А менде гармония бар, гармония. Менде эркек киши келип, эшиктин жумушун баарын жасап, акча алып келип атат, буга таштап келип атат. Үйдү жанагындай көмүр баары алып келип даярдап коет. Аял ошону үйдө келип жакшынакай кылып, колдонуп, тазалап, жооп, эркек бул гармония. А жанагы жерде мен сага эч нерсе кылбайм, сен мага эч нерсе кылбайсың. Бул жанагы чыныгы европейский жашоо. Анан аягы кор. Аягы эркек айтат, сенде аялым 100 жылда кереги жок. Мен оны усталой дене жебем ошо тамакты. Сеникини 100 жылда жакшылап жасаган тамак. Көчөдөн бир аял таап алам. Кете бер. Анан ошо жана аягы айтат, балдардын баары кор, балдардын баары жетим, тирүүлөй. Балдардын баары ачка, кийими жок, башка жок. Квартирасына жетпейт. Светине, газына, квартирасына, школго, кийим кечпей, анан кийин эмнени жейт? Нан менен суу, анан макарон жейт. Ошо бакыт деген. Эркиндик. Ошонун баары туура эмес. Анан дагы ар ким азылат, билет, бойдок катын ушуну баары бир жеп албайт деп. Биз кече жакынга чейин кайрымдуулук фонддордо иштедик да. Анан азыр Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы мечиттердеги кайрымдуу боло турган тизмени бизге салгыла. Анткени бир шустри муктаж 5-6 мечиттен башка жерден алып калып, ушуну бир жака иретке келтирейли деп атат да, бул да туура нерсе. Биз ушул кайрымдуулук фонддордо жүргөндө мына нерсени байкадык да. Албетте фонддор элдин каржылоосу менен болгон үчүн баарына жетпейт. Мамлекеттик деңгээлде жардам бергенде жетпей кала берет да, эгерде шүгүр кылынбаса. Ушундай окуялар көп кабылдык да. Кел мен муктажмын деп өтө бечара болуп келет. Анан тизмеге алгандан кийин өзүнүн балдары бар да. Сурайт. Сен канчалык деңгээлде муктажсың? Атаң барбы? Акаң барбы? Бир тууганың барбы? Мына балданын аталары барбы? Номерлерин бер, мен чалып сүйлөшөм. Чалып, мына эмне карай албай калдыңар? Кыйналып калыптыр. Эгер карай албасаңар биз карайбыз деп чалышат да. Көп аялдар ошого келгенде номерлер бербейт. Жардам бербесең бирөө кетип туруп башка жактан да жардам алышат да. Анан түбү эмнеге дегенде өзү бир туугандары деле өзү ойлуу кең эле, мындай бере тургандар эле. Болгону мен сага жалдарбайм, бирок бирөөгө жалдарайм деп көчөгө чыгып алган. Даже үйдө эле бар, айылда бирок атайын шаарга келип, общиталардан арендага алып туруп, анан жупуну кийимдерди кийип алып туруп муктаж болуп сурайт. Бирок ошол эле маалда биринчи кезекте туугандарын каржыласын. Алар каржылай албаса биз каржылайбыз деп каржылайт да. Туугандар сеткин карабай койгондор. Бирок туугандардын номерлерин беришпейт да катыш үчүн. Туугандарды берсе, мындай туугандарды карабайт. Мындай да кыз киши чоңойгондон кийин бара турган жери күйөө болуш керек. Күйөөгө чыкта эч кимге мешет этпе. Бара да ошол кишинин тилин тап да, ошо менен жакшынакай жаша. Анан келип алып 2 балаң, 3 балаң менен келбей бака. Бийде сен эч ким батырбайт. Бийден кор болосуң. Балдарыңа корбойт, өзүңө корбойт. Алла келиндин балдары сенин балаң сабайт. Анан биз болушсак, ал келинде кетип калат. Бизге андайдын кереги жок. Кет. Анан кийин кетет. Анан кийин эч ким аны карагысы келбейт. Мына кыз чоңойгон эле эч кимдер карабайт. Жөн эле тили менен сайрап атат. Биз 200 батырган тышып отуруп карабайт эч ким. Чынында Карабайт. Бул мен көп көрдүм ошто. Карабайт эч ким. Эч кимге кереги жок. Сен күйөөңө керексиң. Сени сүйгөн күйөө карайт сени. Алдын баарын жумшап карайт. А башкалар карайт, сен бир тиеш адам жок. Бузукку барка бесапка керексиң. Андан кийин эч кимге кереги жок. Өзүңдүн туугандарыңа да кереги жок.
карабайт эч ким сага жардам бербейт. Бир жардам берип коюшу мүмкүн. Кичине итө бала күйөөң өлүп калганда өң өзү жардам бериши мүмкүн. Анда деле бирастан күйөөң өлбөй өзүң жөн ажырашып кетсең эч ким жардам бербейт. Аны өзүң корусуң, ар күнү келемчеп жүрөсүң, ошодон уялбайсың. Жакшынакай бойдон качкансың. Мен мисалы айтам, мен эркектер жаман, эркектер нормальный эле. 90% эркек нормальный, кыргыздын эркектери. Адамгерчиликтүү эле, зөкүрү аз. Ана сен келип тилиң менен уламан чагып атсаң, ал да келип бир нерсе урат да. Анын сага окшоп чыга турган тил жок да. Келип туруп сен келип чакканда, жыган чаккандай болот. Анан жыдаган деле уразың да ошондой да. Эркек урат да. Ал да чаба албайт да аялды. Тил жок эркекте. Анан ошондо мушташ болуп атат, анан жамжал болуп атат, анан паркеттин баары болуп атат. Акене ошо провокация жана аялдан болот. Ошо мына биз ошол кыздарыбыз ошого жакшы тарбиялап, кызым, мына мынауга көрдүң, мына эки көзү бүтүн экен. Эки кулагы бүтүн экен. Акылы нормально иштейт экен. Эки колу бар экен, эки буту бар экен. Бүкүр эмес, башка эмес. Нормально. Чык да. Болду, ушу менен жаша. Өлүп кетсең да жаша. Болду, келбе. Наоборот, сен өлмөң урушпа, ушашпа, анда бул да урушпа. Өзүң келишип жашады, жаша. Анан жок, андай тарбия жок. Булардын баары интернет тарбиялап, күйөө менен жаша ойлоп, өзүңчө бактылуу бол. Анан көрчү, меле сайрайт, тилдери сайрайт. Келсеңер биздер бакка кылып жүрөбүз деп. Өздөрүн баары ажырашып алганчылар, коюнчу кылгандар. Allah razı olsun. Ustaz, чынында биздин эл мусулмандар сабакты пайгамбарыбыздан, динден, илимден албастан, биздин ата бабабыздан, ушул аксакалдарыбыздан албастан, ушул көп ич башка мотиваторлордун алган нерсенин үй бүлөсүн бузуп, башын мычкып кармап калып атат да. Эки орон эле жашап Анткени туура эмес жерден алынган. Ушуга алтын башыңыз аман болсун. Ушундай бизге кеп кеңештерди айтып дегеле бизге эле эмес, бүт кыргыз элине айтып келатасыз. Негизи эле ал биздин Орто Азия эли болуп келет. Аллах разы болсун. Ошол кеңешиңизди айтуудан токтобоңуз насип кылса, ошол кеңештериңиз кыяматта даражаңыз көтөргөн болсун. Биздин студиябызга конок болуп келгениңизге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Насип кылса биздин кеңеш пикирлешүүбүз, подкастыбыз уланат. Убакыт деген нерсе аягына чыгып калгандыгы себептүү кыскарттык. Насип болгон болсо дагы бир келип бересиз. Ошол талабына жараша дагы Алла тааласа ийгилик берсин. Сиз ош кылган амалыңарды кабыл кылсын. Чынында баарыбыз биргелешип иштейбиз деп болбой калды. Биз аябай көп кечип калдык да. Тарбия берүүдөй кечип калдык. Чынында жанагы жапыкей деп коесуз. Кечке чейин намаз, орозо, дары, сакал жооп менен жүрө бересиңерби? Мына элге кирип нерсе айтпайсыңар деп. Ошо биз кечирип калдык да. Биз ошо жанагы өзүбүздүн намазыбызды, эмебизди үйрөтүү менен айып болуп, могу үй бүлө жагы адеп акыл жагы калып калды да, тилекке каршы. Ана ошол силер жанагындай аябай подкасттар менен эмелер менен аябай жакшы нерсе жазасыңар. Алла ыраазы болсун. Алла силерге ийгилик берсин. Иншалла силер менен жакшылап иштешебиз да. Алла разы болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү ачуу подкастка Өзбек Ажы Чотонов болду. Ал эми алып барган биз Санжарбек Чалланов, Ош шаары, ушул намына Аль-Матруди мечити. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Разы болсун, ажекем.